Мен түшүнбөй калдым да, Айбек мырза. 30 жылдан бери эч нерсе жасалган эмес деген сөз көп айтылат. А бирок ошо 30 жылдан бери жетекчи болгондордун кээделерине Кыргыз эл баатыры берилип атпайбы? Логика жок да. Логика жок. Манас ордендери берилип атпайбы? Эч нерсе жасабаган кишиге эмнеге бересиң? Эмне үчүн баатыр болуп атат? Негизи ошол мамлекеттик сыйлыктарга да жеке мен тараптан өтө чоң суроо бар да. Деги эле керекпи дегенчи? Жок, кереги жок. Мен мыйзам долбоорунда киргизгенмин. Жек көрүндү болгону. Казып аткан көмүрүң жокпу? Эмгек сиңирген шахтер. Ооба. Пами Иштеп аткан экономикаң жокпу? Экономикага эмгек сиңирген кыз. Мына азыр депутаттар келип бас дегенди басып аткандардын көпчүлүгү мамлекеттик кызматка эмгек сиңирген. Айланайын, бир жазып койгон мыйзам эмес, бир токтомдун долбоору жок. Ошондуктан жанагы мамлекеттик сыйлыктардын баары ашмалтай чыгып аралашып кетти. Баркы кетти. Эми мына караңыз. Рыспай Абдыкадыров эмгек сиңирген бойдон кетти. Арыспайдын ырларын ырдай албагандар бүгүн эл артист, четинен эл артист.